Аллах Таалам: "Я юханнас, ин кунтум фи райбин минал ба'си, фа инна халакнакум мин тураб, сумма мин нутфатин, сумма мин алакатин, сумма мин мудгатин, мухаллакатин ва гайри мухаллака." О адамдар, эгер кайра тирүүлүүдөн шектенүүдө болсоңор, өзүңөрдүн абалкы жаратылганыңарды карабайсыңар, ойлонгула. Биз силерди, атаңарды, адамды эң обол топурактан жараттык. Андан соң тамчы суудан, андан соң кою кандан, андан соң бүткөн бүтпөгөн бир тиштем эттен жараттык. Силерге акырындык менен жете турган жаратууңарды мындай этап менен мунун баарын силерге баян кылып берип атабыз. Жана андан соң өзүбүз каалаган түйүлүктү белгиленген төрөлүүчү мөөнөткө чейин жатындарга жайгаштырабыз дейт. Кийин силерди ымыркай бөбөк абалда жатындардан жарык дүйнөгө чыгарабыз. Кийин эресеңерге жеткенге чейин тарбиялайбыз дейт. Ошо балагатка жеткенге чейин. Мунун баардыгы ошол Ибн Аббас айткандай адам 7 этаптан өтөт дейт. Ошол Муъминун сүрөсүнүн 12-чи аятында баяндайт. "Валакад халакнал инсана мин сулалатин мин тин." Биз чындыгында инсанды ылайдан жараттык, оболку Адам алейхиссалам. "Сумма жаална нутфатан фи карарин макин." Кийин аны бекем бир мекенде, бир абалда, ол атанын белинде, анан эненин жатында тамчы суу кылдык. "Сумма халакна нутфатан алакатан, фа халакнал алаката мудгата." Кийин ал нутфадан, жана суюктуктан кан кылып жараттык. Андан кийин алакадан бир муштум же бир тиштем эт кылдык. Андан соң сөөк жараттык анын ичине. Анан ал сөөктүн үстүнө эт каптадык. Кийин аны башкача бир жаратылышта өнүктүрдүк деп Алла Таала Муъминун сүрөсүнүн 14-чи аятында баяндайт. Мына ушундай болсо дагы кээ бир адамдар, Аллах сактасын, капырчылыкка кетип, өзүнүн жаратылганын унутуп, жаратылуудагы максатын унутуп, Аллах Тааламга кайрылбай, надандыкта, кайдыгерликте Аллахтан жүз буруп кеткендер бар. Мына ушуларды эскерип, Аллах Таалам Бакара сүрөсүнүн 28-чи аятында: "Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амвата фахиякум, сумма юмитукум, сумма юхйикум, сумма илейхи туржаун." Силер кантип Аллахка капыр болуп атасыңар? Кантип капырчылык кыласыңар? Обол силер өлүк элеңер. Өлүк денеңерге жан берип тирилттик. Кийин силерди өлтүрдүк. Андан соң кайра тирилтет. Кийин эсеп берүү үчүн Аллахтын өзүнө кайтарыласыңар кайрадан тирилип. Жок болгонбузбуз. Адам көз салып, ой жүгүртүп, өзүнүн жаралганына кандай алсыз экенине, кандай этап менен калыптанганына, түзүлгөнүнө ой чаптырып көңүл бурса, жүрөк ойгонот, артын эстейт, билет кандай алсыз экенин. Аллах Тааламга канчалык деңгээлде муктаж экенин. Ар бир көз ирмемде биз Аллах Тааламга муктажбыз. Адам качан таят, качан куруйт, качан өзүнө таянган кез. Ошон үчүн артты унутпай, адам өзүнүн сыпатын, табиятын, жаралышын, оболун эстеп билип жүрүш керек. Мурсалат сүрөсүндө Аллах Таалам айтат: "Алам нахлукукум мимма иммахин, фажаалнаху фи карарин макин, иля кадарин ма'лум." Силерди биз бир жиркеничтүү болбогон бир суудан жараттык дейт. Аны бир жерге сактап койдук, бир убактылуу белгиле. Атанын белиндеги уруктугу эненин жатына түшөт, ошол жерде сакталып 40 күн болуп тургандыгы бир убактылуу белгиле. 40 күндөй суу болуп эле. Эненин суусу менен атасы суу аралашып ошол жерде турат. Андан 40 күндө кан болгондугу. Ошол жерде дагы Аллах Таала эскерип атат дагы бир башка аяттарда. "Фалиянзуру линсану мимма хулик." Адам өзүнүн жаралганына карабайбы дейт. Кандай кылып жаралган? Мына ошол нерсеге Аллах Таалам бизге көз чаптырууга, кароого Куранда буйруган. Инсан өзүнө карасын эмнеден жаралган.